Assalamu алейкум достор. Biz şükür kılalı. Sebebi beyişte koğuz bolgan ülkemizde erkin yaşap, erkin es alууга mümkünçülüğümüz var. Barыңыздар bilgendeyle bu mümkünçülük, bu erkinlik köptögen ülkelerde yok. Alardan biri bugünkü күндө soğuş bolup жаткан Palestina өлкөсү. Palestina bul өлкөнүн жер аянты болгону 6000 километр квадрат. Бирок ошентсе да кичинекей өлкө ичинде 5 миллион мусулман эли жашайт. Palestina деген аты укканда эле баарынын биринчи болуп бул өлкөдө азап тартып жаткан момун мусулмандар оюна келет. Жана албетте андан көрө бул жерди таштап чыгып кетип, коңшулаш болгон Иордания жана башка ушул сыяктуу мусулман өлкөлөргө көчүп кетип, тынч жашоодо жашаса болбойбу дегендер да жок эмес. Бирок Палестина эли мындай кыйынчылыкты, кысымды биринчи жолу көрүп жаткан жок. Биздин заманга чейин 3000 жыл алдын бул жерде палестиналыктар жашап келишкен. Палестиналыктар өз жерини эч качан таштап чыгып кетишпейт. Себеби Палестина өлкөсүндөгү Иерусалим шаары мусулмандар үчүн эң маанилүү шаарлардын катарында 3-чү орунду ээлеп турат. Жана бул эл миңдеген жылдардан бери өз өлкөсүнүн эгемендүү болуусу үчүн күрөшүп келишет. Албетте, Палестина өлкөсүнүн жарандары мындай мусулмандар үчүн баалуу болгон жерди эч качан еврейлерге берип коюшпайт. Достор, бүгүнкү видеобузда Израиль менен Палестина өлкөсүнүн ортосунда эмне себептен чыр чыгып жаткандыгын түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Жана эмне себептен бул чыр жүздөгөн жылдардан бери чечилбей келгендигин, Палестина өлкөсү мусулмандар үчүн кандай мааниге ээ экендигин айтып, мындан сырткарыда согушка тиешеси жок кызыктуу фактыларга да токтолобуз. Андыктан бул видеого лайк коюп, биздин Кыргызтоп каналыбызга катталып кеттиңиздер. Биз видеобузду баштадык. Палестина мамлекети, жогоруда айтып кеткендей эле, бул өлкөнүн жер аянты 6000 километр квадрат. Жана бул өлкөгө коңшулаш болуп турган өлкөлөр Египет, Иордания, Сирия жана Израиль өлкөлөрү. Жана эң кызыгы достор, бул өлкө экиге бөлүнүп турат. Бир бөлүгү сектор Газа болуп Египет тарапка чектелип турса, экинчи бөлүгү батыш тарапта Иордан дарыясынын жээгинде жайгашкан. Жана эң кызыгы достор, бүгүнкү күндө Палестина өлкөсүнүн эки борбор шаары бар. Анын бирөөсү Рамалла, экинчиси Иерусалим. Жогоруда айтып кеткендей эле, Иерусалим бул мусулмандар үчүн эң маанилүү шаар. Бирок эң көп эл жашаган жана эң чоң шаар бул Газа шаары. Газа шаарында бүгүнкү күндө 600 000 эл жашап келет. Достор, баарыбыз эле Палестина өлкөсүндөгү мусулмандар кандай кыйынчылыктарда, кандай кысымдарда жашап келгендигини көрүп жатабыз. Бирок баарында бир суроо пайда болот. Эмне үчүн бул өлкөнүн элдери чет өлкөгө чыгып эркин жашашпайт деген суроо пайда болсо керек. Палестиналыктар бул жерде 5000 жылдан бери жашап келет деп айтылынат. Бирок бул элди эч ким сыйлабай, ар дайым кысым жасап келген. Биздин заманга чейин Палестинанын фараондор жана башкалар бастырып алса, биздин заманда Осман империясы, римдиктер жана Улуу Британия тарабынан болгон кысымдардын айынан элдери эркин жашай алган эмес. Мусулмандар башчысы Халиф Абу Бакир 633-жылы Палестина өлкөсүнү ошол убакта бастырып турган римдиктерди кууп чыгып, мусулман өлкөсүнү түзүп, ошол эле учурда ал жердеги еврейлерге да шарт түзүп, биз силерге тийишпейбиз, силер өзүңөрдүн чиркөөңөрдө каалашыңарча сыйынгыла. Бирок Палестина мусулмандар өлкөсү болот деген талап коюп, аны иш жүзүнө ашырган. Ошентип Палестина мусулмандар өлкөсүнө айланган. Бирок эң өкүнүчтүүсү, ыраазы болбогон еврейлер 1948-жылы өздөрү Американын жана Англиянын жардамы менен Палестинанын жеринде туруп Израиль өлкөсүнө түзүшкөн. Израиль бул еврейлер өлкөсү жана булар мусулмандардан айырмаланып, мусулмандарга биз силерге тийишпейбиз, силерде өз мечитиңерде намазыңарды окуй бергиле деп айткан эмес. Анын ордуна миңдеген жыл өз жеринде жашап келген арабтарды өз үйлөрүнөн кууп чыккан фактыларда катталды. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Израиль өлкөсү түзүлгөндө мусулмандар да карап олтурган жок. Алар да Палестина өлкөсүнү эгемендүү мамлекет кылабыз деп аракет кылып келишүүдө. Бүгүнкү күндө Палестина өлкөсүнүн өзүнүн президенти бар болуп, өзүнчө мамлекет болгондугу менен чындыкка келип токтоло турган болсок, мусулмандар өлкөсү толугу менен эгемендүү мамлекет боло элек. Палестина өзүнчө мамлекет болуусуна тоскоол болгон өлкөлөр катарына Америка Кошмо Штаттары кирет.
193 өлкөнүн ичинен 138 өлкө Палестинаны эгемендүү мамлекет деп тааныган. Калган өлкөлөр болсо Палестина өлкөсүнү эгемендүү мамлекет деп тааныбайт. Ошентсе да бүгүнкү күндө Палестина өлкөсү эгемендүү мамлекет болууга бар күчүнү жумшап аракет кылып келүүдө. Эмнеге бул эки өлкө келише албайт жана бул эки өлкө эмнени ушунчалык талашышат? Албетте Алла Таала берген жерди сүйлөшүү жолу менен чечишип, бөлүшүп алса болотку дешиңиздер мүмкүн. Бирок дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү саясатчылар дагы чече албаган көйгөй бар. Бул Иерусалим шаары. Иерусалим шаарыны еврейлер менен мусулмандар ар дайым талашып келген. Бул Иерусалим шаары чындыгында тарыхка абдан бай шаар болгондугу үчүн бул шаар мусулмандар үчүн да, еврейлер үчүн да эң маанилүү шаарлардын бири. Еврейлердин айтымы боюнча дал ушул Иерусалим шаарына еврейлердин биринчи чиркөөсү салынган. Дал ошол себептен еврейлер бул шаарды эч качан мусулмандарга берип кое албайт жана мусулмандарга өткөргөн учурда дагы еврейлер бул жерден кетпейт. Мусулмандар үчүн Иерусалим шаары кандай мааниге ээ дей турган болсок, Сауд Арабия өлкөсүндөгү Мекке жана Медина шаарынан кийин эң маанилүү жана эң ыйык шаарлардын катарында үчүнчү болуп эсептелинген шаар дал ушул Иерусалим. Башкача айтканда, Араб бийлиги дагы, Израиль бийлиги дагы, еврейлердин башчысы да, арабтардын башчысы дагы бул жерди башка бир өлкөгө өткөрүп жибере албайт. Эгерде өткөрүп жиберген болсо, албетте эл арасында чыр чыгат, эл арасында согуш пайда болот. Чындыгында бүгүнкү күндө Иерусалим шаары Израиль өлкөсүнө карап турат, бирок ошентсе дагы кандайдыр бир бөлүгү Палестина өлкөсүнө караштуу. 2021 жылы чыккан чырга токтой турган болсок, достор, бул чырга биз Израиль күнөөлүү деп толук менен айта алабыз. Себеби Аль-Акса мечитине жакын болгон жердеги мумун мусулмандардын баарыны өз үйлөрүнөн кууп чыгарган. Израиль соту дал ушундай чечим чыгарып, бул жерде жашаган мумун мусулмандардын үйүнү тартып алып, ал жерге еврейлерди орноштурган. Бул нерсени албетте мусулмандар карап турган жок. Мусулмандар чыр чыгарып дал ушунун айынан чыр чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө бул чырдын аягы кайсыл жака бара жаткандыгын көрүп жатасыздар. Бирок достор, айтып кетүүчү нерсе, бул чыр биринчи жолу чыгып жаткан жок. Еврейлер менен мусулмандар 100 жылдан бери согушуп, 100 жылдан бери Палестина өлкөсүнө талашып келишет. 100 жылдын ичинде Палестина өлкөсүнөн 3 миллионго жакын арабтар качып чыгып кетишти. Эң кызыгы, достор, ал арабтарды кайрадан Израиль өлкөсү өздөрүнүн жашаган жерине киргизүүдөн толугу менен баш тартууда. Чындыгында ал арабтар өзүнүн жерине кайтып келүүнү каалашат, бирок Израиль өлкөсү киргизбейт. Себеби Израиль өлкөсүнө ал арабтар кайтып келген болсо, еврейлерге тынч жашоо бербейт. Эң кызыгы, достор, Палестина өлкөсү өзүнчө бир мамлекет болуп тургандыгы менен анын чек араларынын баарыны Израиль өлкөсү башкарып турат. Бир гана сектор Газаны Палестина өлкөсү өзү башкарат, бир гана Египет өлкөсүнө өтө алат. Калган өлкөлөр менен болгон чек араны Израиль өлкөсү өзү башкарып турат. Ошол себептен чет өлкөдөгү мусулман бир туугандарыбыз, чет өлкөдөгү дал ушул Палестинадан чыгып кеткен мусулмандар өз жерине кайтып келе алышпайт. Жогоруда айткандай эле, бул Палестина эли үчүн акыркы согуш эмес. 100 жылдан бери согушуп эгемендүү мамлекет боло албай келет. Албетте бир күндө эле өлкөсүнү алдырып кое турган эл эмес. Бүгүнкү күндө Палестина толук эгемендүү мамлекет боло элек. 193 өлкөнүн ичинен 138 гана бул өлкөнү кабыл алган. Калганы эгемендүү мамлекет деп Палестина өлкөсүнү тааныбайт. Алардын катарына Америка Кошмо Штаттары кирет. Келиңиздер, достор, Америка Кошмо Штатына толугураак, кеңирираак токтолуп кетели. АКШ өлкөсүнө токтоло турган болсок, ошол убактагы Американын президенти Гарри Трумен Палестина өлкөсүнү толугу менен жок кылууну план кылган. Бирок америкалыктар өздөрү баш болуп, еврейлер 400 000, арабтар 40 миллион. Палестинаны экиге бөлүү керек. Эгерде Палестинаны толугу менен алып кое турган болсок, бизди арабтар жок кылып салат дешкен. Бизге нефт бар тарабы болсо болот деп ошол учурдагы АКШ президентин токтотуп калышкан. Эгерде ошол убактагы Америка Кошмо Штатындагы президенттин жолуну эч ким тоспогондо, балким Палестина өлкөсүнү толугу менен
Израиль өлкөсү бастырып алуусу мүмкүн эле. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө Палестина өлкөсүнү бастырып алган эмес. Палестина өлкөсү эгемендүү мамлекет болууга баардык мүмкүнчүлүгү бар. Америка бүгүнкү күнгө чейин Израиль тарап болуп келет. Эмне дейбиз? Албетте америкалыктар мусулмандарга ар дайым каршы болуп келишкен. Мындан кийин да каршы болуша беришет. Достор, келиңиздер эми кыскача фактыларга токтолуп кетели. Жогоруда айтып кеттик, Палестина өлкөсүндө эки борбор шаары бар деп. Рамалла жана Иерусалим шаарлары. Бул экөөсү тең Палестина өлкөсү үчүн борбор шаар. Бирок факт түрүндө карай турган болсок, Рамалла шаары борбор шаары катары таанылат. Рамалла шаарында бийлик бар десек жаңылышпайбыз. Эң кызыгы достор, Рамалла шаары Иерусалим шаарынан болгондо 13 километр алыстыкта жайгашкан. Достор, албетте согуш, чыр жаман нерсе, бирок өзүңүздөр көргөндөй эле бул эки эл дагы өз жерини, өзүнүн тарыхый жерини бири-бирине берип коюуну каалабай келишет. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү саясатчылар да бул көйгөйдү, бул эки өлкөнүн ортосундагы чырды чече албай келишет. Жада калса, Улуу Британияда убагында Палестина өлкөсүнү бастырып турганда, дал ушул эки элдин чырыны чече албай, бул өлкөдөн баш тартып, мен көйгөңөрдү чече алган жокмун, өзүңөр чечишип алгыла, өзүңөр кааласаңар эгемендүү мамлекет болгула деп, бул өлкөнү бастырып алган жеринен толугу менен баш тартып чыгып кеткен. Келиңиздер достор, биз видеобузду жыйынтыктап кетели. Өзүңүздөр бул видеону аягына чейин көрүп, Палестина өлкөсүндөгү элдер кандай кыйынчылыкта, кандай кысымда жашап келгендигини түшүндүңүздөр. Албетте жыйынтык чыгара турган өзүңүздөр. Жыйынтыгыңызды чыгарып, комментарийге өз оюңузду кеңири жазып кетиңиздерди суранабыз. Себеби, биринчиден, бул видеону көбүрөөк адамга көрүүгө себеп болосуз. Экинчиден, жана биздин каналга салымыңызды салган болосуз. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Кыргызтоп каналына катталыңыз. Жана биздин экинчи Бек Шамиров каналыбызда катталып кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.